Кудай разы болсын сіздерге деп мен денсаулығыма байланышты келгениңіздерге ушу 2 түнүгө бактылуу болуңуздар. Кудайдан тилегеним жерибиз, мекенибиз өнүккөн мамлекеттерден болсун. Чоң рахмат деймиздерге. Рахмат сизге. Рахмат. Биз буга чейин Москвада 18 жылдан бери кароолчулук кылган эне бала Асман жана анын апасы Гүлайым Жумабаева жөнүндө видео тасма жарыялаганбыз. Анда 22 жаштагы мүмкүнчүлүгү чектелген Асманды апасы жалгыз өзү карап, багып келе жаткандыгын, ага Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов Москвага барып, эне баланын абалы менен таанышып келген. Бул жолугушууга Асмандын ден соолугуна кайтыгер карабай, жардам колун сунуп келе жаткан Гүлайым Жумабаеванын жакындары, жердештери келген. Кайрымдуулук иштерде ар дайым алгачкылардан болуп кол сунуп келе жаткан инсандарга фонддун атынан ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Бүгүнкү биздин ушул атайын уюштурулган ушу муунубуздун тагдырына кайдыгер карабаган жарандар жалпы келип отурганыңыздарды Аллах Таала өзү коштоп, өзү колдогон болсун. Кадамыңыздарга нур жаасын. Жаман жалпы аман эсен келип алган болсоңуздар, урматтуу меймандар, жалпы биздин элибиз, журтубуз бардык нерселердин бардыгын башынан баштап айтса болот. Бардык нерселердин бардыгын тактап айтса болот. Бардык нерсенин бардыгын өзүнүн орду менен, өзүнүн чындыгында, өзүнүн тууралыгында айтса болот да. Бүгүн мына ошол сиздердин чогулганыңыздардын себеби дагы баягы жакшы нерсени күндө айтсаң дагы, жакшы нерсени сааттап, мүнөттөп айтсаңыздар дагы, ушул Кайрымдуу коомдук фондунун төрагасы Азамат Байматов. Assalamu alaikum, урматтуу бул жерде отурган аталар, агалар, энелер, энекелер, эжекелер, карындаштар. Биз бүгүн ушундай башкача баарыбыздын ушул жерде отургандыгыбызга мүмкүнчүлүк берген жараткан Затка мактоолор болсун. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Себеби биздин бардык көз ирмемдер бардыгы Кудайдын буйругунда экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө сиздер менен жолугушуп тургандыгыма өтө кубанычтамын. Эмнеге дегенде мен бир гана Асманчиктин ушундай ден соолугу жаатында эле эмес, мен сиздерге Кыргызстанда кыйналып, көзү чачырап, ыйлап, кайгыда отурган, кайгы көз жашында кайрылган энелердин кубанычка айланып, үй жайсыз жүргөндөр үйлүү болуп, азыр агабыз айткандай 29 үй Кыргызстан боюнча 29 үй салынып, ошол энелердин сүйүнүчүн, кубанычын, рахматын, саламын ала келдим сиздерге. Сиздер алыстасыздар, бирок бүгүнкү күндө биздин ушул учурда мекенден алыс жүрөсүздөр. Элден, журттан, үй бүлөңөрдөн, айрымдарыңыздар балдарыңыздардан алыста жүрөсүздөр. Бирок алыста турсаңар дагы кыйналган кыргыз үчүн, үй бүлөңөр үчүн эле эмес, кыйналган кыргыз жан үчүн, мусулман үчүн, ошондой бир жараткан Заттын ыраазычылыгын табайын деген жакшы ниет, максатта сунган колуңуздарга жараткан береке берсин деп айткым келет. Анткени бүгүнкү күндө ушундай тагдыр жазмышы баары Кудайдын буйругунда экен. Биз адам баласы өз каалообуз менен бул жашоодо жашай албайт экенбиз. Баардыгы Кудайдын буйругунда экен. Анан ушул ден соолуктан дагы кыйналып 2016 жылы бул Кайрымдуу бол коомдук фонду түптөлгөн. Мен бул жерден сиздерге мындай мактануу иретинде же мен кылган ишимди сиздерге даңазалап, көрсөтүп, айтып келейин деген максатта эмес. Жөн гана сүйүнүчүмдү бөлүшүп, биз кыргызбыз. Кыргыз болгонума сыймыктанам. Анткени кыргыздар биз ушундай мындай кылым карткан элбиз, бирибизди кыйынчылыкка таштаган эмеспиз деген сөздү далили мына бүгүнкү биздин иш аракеттер деп билем. Анан бул жерде ушундай туугандар, эми мен айтайын дегеним ушул азыр кайрымдуулукту ошол көрсөтпөй калат дегендиги сооп турак болот деген. Ошону биз устаздан сураганда купуя садака, жарыя садака бар экен. Эгер купуя болсо, ал сооп турак болот экен, ал эки адамдын ортосунда жана жараткан менен эле ушул ортосунда гана садака болуп эсептелет экен. Ошон үчүн жуулуп кетишлиги, кабыл болушу, болбошлугу ал Кудайдан. Биз жөн гана аракетибизди кылайлы.
Анан бул жерде азыр Орозгүл деген да карындашыбыз бар экен, ошол кайрылганда дагы мына улукан эжекелер буга чейин мен бүгүн биринчи жолу көрүшүп атам сиздер менен, бирок буга чейин ушундай иштерде ошол мекендешибиздин апасы оор абалда кайрылып, көз жаш төгүп, эне менен кыздын ортодо ошондой бири биринен ажырап калуу коркунучу турганда эртерээк чакырык кылып, ошондой бир ошол ноокатка барып чакырык кылганыбызда мына ушундай элдин жардамы $30,000 тез арада чогулуп, ал тез арада ошол Индияга барып, жакшырып келишине мына сиздерге окшогон мээримдүү мекендештер себепкер болду. Анан мен бул жерде азыр ыраазычылык каттап турушум атпасым атай. Анан азыр мына бул жерде ыраазычылык катты ала келгендигинин да себеби ушул эжекелерибиз буга чейин багы бул жерде сиздерди биринчи жолу көрүп атам мен чындыгында. Анан сиздер дагы туура түшүнүк менен кабыл алыңыздар. Бүгүнкү күндө бул жерде буга чейин энелерибиз кайрылып, эжелерибиз кайрылып, ушундай бир буга чейин ушундай сооптуу сапарда кызматташуубуз болгондуктан анан ушундай бир чын жүрөктөн ыраазычылыктарды ала келдик. Эми бул кичинекей көңүл көтөрүү деп гана ойлойм. Ыраазычылык катты калктын аягуу катмарына көрсөткөн зор кайрымдуулугу жана кумандуулугу үчүн Москвадагы мигранттардан түзүлгөн Караташ мээримдүү фондунун казначейи Момуева Салима эжекебизге тапшырылат. Андан кийинки ыраазычылыгыбызды калктын аягуу катмарына көрсөткөн зор кайрымдуулугу жана гумандуулугу үчүн Москвадагы мигранттардан түзүлгөн Курманжан Датка фондунун төрайымы Казыбекова Минавар эжеге тапшырылат. Энелер болду, эжелер болду, ушундай ата мээримине, эне мээримине жараткан балдар болду. Мына ошолорго мына ошол эле учурда калктын башынан оор күндөр өтүп, пандемия учурунда дагы өтө көп жакшы жардамдарды көрсөттүңүздөр. Эми бул баары жаратканда, бирок ошого себепкер боло алдыңыздар. Ошондой мээримдилигиңиздер үчүн ушул ыраазычылык каттарды тапшырам. Андан кийинки ыраазычылык Ноокат мээрим нуру коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы жамаатына муктаж болгондорго моралдык колдоо көрсөтүп, аягуусу, жылмаюу мамилеси, сабырдуулугу, боорукерлиги жана көңүл буруусу үчүн чын жүрөктөн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул Ноокат мээрим нуру фондунун жалпы жамаатына калктын аягуу катмарына көрсөткөн зор кайрымдуулугу жана гумандуулугу үчүн Шүкүрбекова Майрамкан Абдулмаликовага тапшырылат. Бул жерде бир нерсени айткым келет. Бир туугандар, мекендештер. Мен кече күнү бул эжеке менен биринчи жолу көрүштүм. Себеби негизи айтпай койгонубуз жакшы, бирок айтканымдын максаты бул бир мактоо кылуу эмес. Мактоого бир гана жараткан татыктоо. Биз жөн гана көзүбүз барда бирибиз бүгүн барбыз, бирок жакшы экенибизди кулагыбыз укса. Сиз жакшы адамсыз, ошон үчүн мына ушундай мээримдүүсүз, кайрымдуусуз деген сөздү бүгүн адам өзү кылган жакшылыгын өзү угуп, ошого жан дүйнө ыраазы болсо, ошол жакшы экен. А бул эжекебиз бир канча жыл мурда ушул бир вагондо жашаган эне кыз бар эле, Майым. Энесинин көзүнөн Азиз, кызы болсо ДЦП. Бир вагондо 2 жылдан бери экөөбү бир диванда аяк башы болуп жатат экен. Кирген шамал, анан ошол видеону көргөн бул эжекем мен кече күнү көрүшүп атам. Билген эмесмин. Бирок карасаңыздар, мындай баардыгы Кудайдын буйругу менен да. Ушул эжекебиз алып, эжеге айтты. Мага айтып, Азамат, ошол эженин эч нерсесин алып чыкпай, өздөрү гана чыксын, баардык жашоого мүмкүнчүлүк болгон нерселердин баардыгын камтып, ошол квартирасынын квартплатасын барып төлөп туруп, ошол үй бүлөгө жылмайы тартуулагандыгынын себебинен
ал үйлөнүү көргөн, эжекемден көргөн адамдар дагы жөн калбастан, ал эжекенин сизге да жакшы жаңылыгым, ал эже менен кыз, эне менен кыз бүгүн үйлүү болуп өз үйүндө жашап жатат. Аллах разы болсун сиздерден. Анан жараткан ахиретте Фирдаус бейиши менен сыйлаган болсун. Бул жөн гана бири биздин көңүл көтөрүү. Кийинки ыраазычылыкка калктын аялы катмарына көрсөткөн зор кайрымдуулугу жана кумандуулугу үчүн Таштанбековна Майрамкан эжеге тапшырылат. Жараткан баарыңыздардан ыраазы болгон болсун, Кудай буйрса. Кийинки ыраазычылык катыбыз калктын аялы катмарына көрсөткөн зор кайрымдуулугу жана кумандуулугу үчүн Анарбаева Дилбар эжекеге тапшырылат. Эгерде колуңузда, элибизде, журтубузда муктаж болгон жан болбосун, бирок ошондой муктажда турган мекендештерибизге кайдыгер болбостон, колубуздан келсе өзүбүз үчүн кылат экенбиз. Ар бир жасап аткан иш-аракетибиз бул өзүбүз үчүн жана өзүбүздүн эртеңки акыретибиз үчүн. Ошондуктан ар бир тапкан сооптук адамдарыңыздар ошол байсалдуу болсун. Дагы да мындан да көп сооптуу иштерге себепкер болушуңуздарга тилектешмин. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Кудай буйрса азыр алдыда дагы асманчык тууралуу дагы азыр сөздөр болот, Кудай буйрса. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Uşul bizim cemaatimiz, hoş geldinizler. Uşul asmançılıktın sebepli olup, uşul eken var, uşul ekeniz. Bizdeki Noqat'ın yerim nuru fondudan bizge dağı gramata geldi, okşu fondumuzdan adına azanasına da bırakmak, uşuncalık bizde grupadağı adamların koğulunu istep gelmiş, sana çok rahmat. Anan keyin uşul bizim fondumuzga kelgen emeni gрамотаны ыраазычылык катты мен аксакалыбыз Тазагүл эже, Минар эже, Жумагүл эже сиздерди дагы чакырып, ушул аксакалдарсыз иш болбойт дегендей менин ушул төбөмдө ушунчалык ийгиликке мени жеткизген ушул Тазагүл эже, Минар эже, Жумагүл эже сиздерге ушул элдин алдында элсиз мен киммин деген суроо келет да маңачы. Мен менен эл менен мен киммин, эл менен мен ушунчалык даражага жетип келатамын. Баягы сүйүнчүмдө көп көрсөкөл болот дегендей, ачык экзамен, жабык экзамен болот дегендей, бул мен дагы проспект Мирада мечитке барып сураганмын да, ушул кандай ачык жабык кандай болот, мен эми элден акчаны чогултуп атсам, бирөө ооруса чогултсам, бул кандай болот десем, анан айтышты да, бул силер үчүн фондуңарда ачык болот. Бирөөгө бергенде силер билбейт, бирөө ким берди билинбейт. Ол деген жабык болот. Бул сен үчүн эми ачык фондуңда сен бирөө канча 100 сом бере, 200 сом болобу, бул ачык боло бериш керек дейт. Себеби бирөө мага 100 сом которсо дагы менин атыма келип аткан аманат болот экен о zaman. Ошол аманатты мен исписок кылып ушул аксакалдардан сурап, ушулар менен маслихатташып, ушу иштерге ийгиликтерге жетип атабыз. Сиздердин ушул эме фондуңуздарга деп саламатсыздарбы, урматтуу жамаат. Мына ушул бүгүн бир сонун бир кечеде отурабыз экен. Ушул себепкер болуп, ушул асман баягы пенденин оозунда, Алланын кулагында дейт. Бүгүн баарыбыз канчалык ушка ден соолук каалап тилеп турсак, ушул баарыбыздын батабыз тийип, ушул баладагы көптүн көлдүн катарында энеси менен кошо басып, ушул апасына эмне тилесе, ошол тилектерини жеткирип, ушундай бир кыргыздын бир кадырлуу балдарына болсун. Азыр бул бала билимдүү экен, буга бардык нерсе жетиштүү экен. Төлгө гана ушул ден соолугу кичине түптөлүп кетсе, бул эң сонун бала. Кудай кааласа бардыгы алдында жакшы күндөр, жакшы тилекти тилей берели. Мына ушундай баатырды алыстан ук жанына келсең бир кишидей, мына биз азаматтын атын угуп ушуга ыраазы болуп келе жатсак, мына бүгүн өзүнүн алдында көрүп турабыз. Ушундай кыргыздын керегине жараган, ушундай баягы ата уулу болуп атканыңа биз сага таазим кылабыз. Ошондой эле ушул жерде ушундай бир экзамендерди уюштуруп, ушундай элдин бир
жүзүнө жылмаюу тартуулаган ушул жалпы ноокат коомунун мүчөлөрүнө мына жерде улган досум бар, өтө активдүү, ага дагы ушундай чоң ыраазычылыктарды билдирем. Жалпы эле ушул жакшы каалоолордун тилеги болсун, ушулардын да ден соолугу чың болсун. Бир бололу тууганым, өзгөлөрдүн калаасында бирдей жүрүп, кыргызымдын сал санасын бирдей күтүп, алыстардан рызкысын терип жүргөн мекендештер амансыңар барыңар. Түндүгүнөн ачык асман көрүнүп, ала тоодон чыккан нурга бөлөнүп, ата мекен дайым турат жүрөктө, кыргыз биз алыс жакта жүрсөк да. Алт манастын кан агып тамырларда, сыноолордо бизге жол жок багынарга, бөтөн журтта ийгиликтер жаратышкан, ар бириңер жашайсыңар баатырларча. Жеңил күн, оор да бар арасында, иштейбиз жакса да, жакпаса да, үмүттө сезер мекен салымды деп, рызкыны оттой жерден алабыз да. Жаратканын берекесин берип турсун, ар бир күндүн рызкысы келип турсун, аксап калган, азап тарткан тууганыга жоомарт калкын жардам колун сунуп турсун. Күйүмдүү бол, кайрымдуу бол кыргызым, алыстарга чакырыптыр рызкың, ыйман жолдо келатабыз тууганым, үлгүрөлү соо бишке ар дайым. Кырылгыз кыргызымдай турпатыбыз, Айкөл Манас атабыздын урпагыбыз, кубандырат кайрымдуу менин элим, бир максатка биригип турганыбыз, беш манжадай биригип, бир билекке, бир тилекке баш уруп турганыбыз, бир муштумдай түйүлөлү келгиле, ынтымакта, күч бирдикте билгиле, ала тоом тирек болуп жаратканым колдосун, алаканды жайып бата бергиле. Көп бириксе тапканыбыз көп болот, кайрымдуулук ишин сүрөй келгиле. Асманыбыз аман кайсын үйүнө, тосуп алчу күндөр келсин сүйүнө, жеңил колдуу дарыгердин колунан шыпа таап басып кирсин үйүнө. Асмантайдын дагы багы ачылып, ата журтка кызмат кылар күн келсин. Жаңылышпай улукмандар изинен өткүр болсун, курч бычактын мизиндей. Ден соолугу чың балдардай буйруса, чуркап кетсин асманыбыз сүйүнө, колду чаап биз туралы үрүлө. Эми биз сүйүнүч деп эле эсептеп атабыз, потому что Индияга барып лечение алып келебиз деген бизге бир сүйүнүч кабар болуп атат. Ошо сүйүнүчүбүздү алтын убактыңарды бөлүп, бизге келип, мындай жакшы ырларды окуп берип, подругаларым, бир туугандарым, эже сиңдилерим дегендей агалар, инилер бардыгыңар келип, ушу биз менен бөлүшүп сүйүнүчүбүздү келгениңерге биз аябай ыраазыбыз, таазим кылабыз. Ушу Москва элинде ушундай чогула калып, биз менен ушинтип бөлүшүп келдиңер, силерге чоң рахмат. Эми кандай десем, үмүт деген бир үмүт менен жашайт экенбиз. Айрыкча мага окшогон энеде бул үмүт 10 эсе көп болот экен. Бул издейт экенмин. Кайсы жактан табабыз? Бул ден соолукту каерден издейли? Балам экөөбүз уккан, билген жерлерге бардык, леченияларды кылдык. Кичине үмүт үзүлгөнсүп кетип атты да, баланын жашы чоңоюп атат. Мындай лечениядан эч кандай толк болбоду. Биз илгертен Союздун адамдары Москваны аябай неме кылабыз да, самый деп мээбиздин түрүнө чейин угулганда Москва. Эми Москвага ошо үмүт менен келдим мен дагы. Элдер акча табайын, иштейин дедим. Мен бирок ушул жактан балама медицинасы жардам берип, балам ушул жерден лечение алып кичине бутка турабы десек, анча болбоду. Россиянын көрүндүк бизге жардам бербеди. Анан балам кичине болсо да айтат эле, апа Германияга барсак, Израилге барсак болабыз да ошондой. Ал жака барыш үчүн аябай чоң кошелек керек, акча керек. Бардык нерсени азыр көбүнчө акча чечип калды.
Ана алысыраак отуруп калдык, акчабыз жок, алыбыз жетпейт көп акчага. Жалгыз бой эне мындай бала менен көп акча топтой албайт. Потому что мен магазинден өзүнө жүгүрүп барып келем. Магазинге, жанымдагы магазинге. Ушу мен барып келечекти кол тайылып жыгылып калбасын, же бирдемке болуп калбасын дейм да, ошого чуркап барып келем. Анан бир подработка иштебейсизби? Андай кылбайсызбы? Жок, бизде андай иштегенге, антип бул акча тапканга мүмкүнчүлүк болбоду. Ошентип күндөр өттү, Кудайдын күнү бир өтө берет экен. Bir gün kıçına kapa olsun, bir gün suyunuyorsun, gün degen şunçalık ötütken günündük tirilik adaş, alaqsıvatı ömürümüzde ötközötkemiz. 4 yaşar balam ana 22'ye çıkıp kaldı. Bir yerde oturduk, konserj degen yerge oturduk. Anan bizden bir kuru namısımız var. Hiç kimge bilinmeyle o şöyle tıpayıp balam ököz tirilikte kılıp öyle oturduk. Anan ümütümüz üzülgön suyup kalgandan жаңы жыл geldi, Ulkan dost istedim. Анда тыкайып жакшына отурат. Улкан жаңы жыл болду. Ай барсыңбы же сен оокаттансыңбы десем эле шак деп эле Улкан сүйлөшүп атып эле видео звонок кылды. Анан эле Азаматты көрдүм экрандын ар жагында. Анан мен көзүмө ишенбей кеттим. Бул чындап эле баягы биз көрүп жүргөн Азаматпы же кайсыбы депчи. Эми биринчиден Алладан, экинчиден бирдемке себепчи болот дейт. Ошо Улкандын себепти келчи Улкан, келчи жаныма кел, нергеле туруп турчу. Ошо Улкандын шунчалык ыйлап өзү кетип атат жолдо ыйлап алган. Неге сен ушинтип адамдар лечение кылып келип атыптыр Индиядан? Биз неге уулубузду жөнөтпөйбүз? Давай деп ушу көчөдө баратып ыйлап ошо жерден башталды. Где-то 10-11 январда ошодон тынбадык. Анан Азаматка чыктык. Эми бунеден Азамат жөнүндө айтып атты. Азамат деле жөн киши эмес, чыга калып эле деп сүйлөй калган. Анан эптеп чыгып Азаматка айттык. Бар бир адамдын бул Алла Таала бизге эң кымбат берген биздин убактыбыз бул жарыкчылыктагы. Ошол убактыңа бир асман үчүн кичине табылабы бир убакыт. Өзүң келип тарт дедим мен, өзүң кел. Сендей биз тартып жөнөтө албайбыз. Өзүң ушу балага жардамыңды бер дедик да. Анан Азаматтагы макул деген күнү биздин балам экөөбүз Индияга баргандай эле болуп калдык. Аябай сүйүндүк. Келем деди, апа келем деди деп ушундай сүйүндүк да. Алла разы болсун. Эгер ушул балам Кудай буйруса, өзүмün бул азыр мына ачкисин мен өзүм кийгизем, чачын өзүм тарайм, бетин өзүм жууп берем. Бар жогун өзүм кылам. Оодарганда өзүм оодаргытам. Хотя бы ачкисин кийип калса, хотя бы өзүнүн бетин өзү жууп калса, хотя бы холодильникке барып ачып, жегиси келген нерсени алып жесе дейт экенсиң. Өмүр деген şunday verse Kuday ben bir tıyım millet Kuday kalaytırım balamı. Bırak gözüm var da şu bala köyde de özüm kasa deyimin da. O şunu öte kalır. Bir öge kor bolmasın deyim, bir öge sar bolmasın deyim. Nereden çıkıp şunduk söylösün özü de öte uğur. Elden mıntep sulagan kanay men balam turup. Elge kayrımdı bolgan yigitlerden bolsa, şu жерде oturgan er azamatlardan bolsa, elge kısmat kılgan baldardan bolsa deyim.